Чыган мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматовго быйыл 120 жыл болду. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү чыган инсандын кызы Роза Төрөкуловна үчүн бир жылда боло турган бардык майрамдардын эң негизгиси болуп саналат. Трагедиялуу окуялардын кайталанбашы, урпактарыбыз ата бабалардын тарыхын таанып билиши, андан жаштар сабак алуулары үчүн эскерүү күнү абдан маанилүү. 7-8 ноябрда майрам кылып атабыз. Илгеркини эскеришибиз керек. Эскерип турбасак, биздин келечегибиз болбойт. Мен өзүмдүн атам Совет бийлигин орноткон киши. Алар Совет бийлигине чын жүрөктөн ишенген. Совет бийлигинин социализмдин принциби ушу байларда болбосун, кедейлерде болбосун, элдин баары тегиз бирдей жашасын деген принцип да. Ошол принципти карманган алар. Ишенген Совет бийлиги абдан ушундай бир адилеттүү, элге эркиндик алып келе турган, тынччылык алып келе турган бийлик деп абдан ишенип, ошол бийликти орнотушкан. Бүгүн ошолорду эскеришибиз керек. 1991 жылдары Роза Төрөкуловнаны генерал Жумабек Асангулов атайын чакырып, атасына таандык документтерди тапшырган. 5 айында атасынан калган Роза Төрөкуловна үчүн бул көзирмендер өмүрүндөгү эң таасирдүү учурлар болуп калды. Ошол эле жылы атасынын сөөгү жаткан чоң ташка алгачкы жолу барганында улутунуу менен эскерет. Чоң таштагы казуулар жүрүп аткан кезде мен шаарда болбой калдым да. Урпактарын чакырып баары менен жолугушкан экен. Анан мен кечирээк келип калып, Асанкулов мени кабинетине чакырды. Анан бардым. Анан мына Төрөкул Айтматовдун тергөө иши деп мага бир эски саргайып калган папканы берди. Папканын ичинде документтер бар экен. Ошол атамдын анкетасы бар экен, сурак протоколдору бар экен. Анан военный билети бар экен. Анан ошону военный билетти алып кармап, мен эми 5 айлык кезде калгам да атамдан. Өмүрүмдө атамдын бир да буюмун кармап көргөн эмесмин. Анан ошол кабинеттен биринчи жолу атамдын военный билетин кармап, көз жашым төгүлөт дейм эле, эчтеке көрбөй калдым. Эмне кыларымды билбей отуруп калганда анан Асанкулов байкады окшойт. Ошол военный билетти өзүңүзгө алыңызчы, эстелик болсун атаңыздан деп берди ошону. Мен Асанкуловго ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем ушул күнгө чейин. Анан Асанкулов мени мен жанымда Мария жеңе бар болчу, бизди экөөбүздү машинесине салып, биринчи жолу ошо немеге алып барды, чоң ташка. А кезде азыркыдай эмес, бир гана алардын жаткан боордоштук жалпы көрүү. Ошол жерге барып, ошол жерден Куран окуду өзү. Ошентип биз бул күндү мен дайыма эскерем. Роза Төрөкуловна тарыхта калган атасынын өмүрүнө, ишмердүүлүгүнө арнап кат келди. Атам жөнүндө Ата бейит аттуу китептерди жазып, жарыкка чыгарган.